Жаңа эл өкмөт башчылары айылдар көйгөйлөрүн кантип чечип жатышат. Бул жол көрсөтүүбүздө биз Жалал Абад облусунун Базаркоон районундагы Сейдикум айыл аймагы, анда жашаган калктын бүгүнкү турмуш абалы, чечүүнү курч талап кылган социалдык көйгөйлөр тууралуу кеп кылмакчыбыз. Жыйырма миңден ашык калк жашаган Сейдикум айыл аймагы Базаркоон районундагы суга суусу өтө тартыш айыл өкмөттөрдүн бири. Суу этегинде жайгашкан бул айыл аймакка 45-50 чакырым алыстан суу келгендиктен бөлүнгөн суунун 40-50% араң жетип келет. Өзгөчө өткөн жана быйылкы жылдардагы жылдын кургакчыл келиши 4600 гектар суулуу жери бар Сейдикумдуктар үчүн чоң кыйынчылыктарды жаратып, дыйкандардын көпчүлүгү ойдогудай түшүм ала алышкан жок. Мен өзүмдө 2 гектар жерим бар. Эң көйгөйлүү маселе бул айыл тургундарына суу маселеси. Ошо суу маселесине жаңы келген өкмөтүбүз Майрамбек Абдимиталович өтө чоң көңүл буруп атат суу маселесине. Ошого байланыштуу мындай сууга суулоо скважиналарын чыгарып атат. Кудай кааласа, быйылкы жылы көп скважиналарды ишке ашырып атат. Мына быйыл биздин өзүбүздүн участкабызда 3 сууга суу скважинасы бар. Ошонун экөөсү иштеп, азыр 3-сү жакынкы күндөрдө ишке берилет, Кудай каалса. Мына негизинен быйыл кандай болду суу? Быйыл суу таңкыс болду, өтө таңкыс болду суу маселеси. Жылдан жылга таңкыс болуп баратат суу. Ошого байланыштуу мына ушу скважиналарды чыгарганга аракет кылып атат жаңы өкмөтүбүз. Ушу скважина суусун Сарамжалды пайдалануу боюнча дагы бир аракеттер бар да. Ооба, эми мына проекттер келип атат Сарамжалды пайдалануу боюнча. Окутуулар болуп атат. Ошо элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Быйыл түшүм кандай болду? Быйыл түшүм эми Кудай каалса жүгөрү эктик элек, жүгөрүбүздү алдык. Орто эми кичине суу таңкыс болгонуна байланыштуу орто болуп атат. Пахталарыбызды эми Кудай каалса эми терип баштайбыз. Канатбек мырза айткандай, айыл өкмөттөгү башкы көйгөй суга суунун таңкыстыгы болгондуктан Сейдикум айыл аймагына өткөн шайлоодо жаңы айыл өкмөт башчы болуп шайланган Майрамбек Абдрасулов ишти дал ушул курч көйгөйдү чечүүдөн баштаган. Колхоз мезгилинде 49 скважина курулган экен. Себеби скважина менен маселени чечишкен экен сууну. Азыр дагы мен айыл өкмөт болуп келгенден кийин биринчи маселени ушу сууну чечели деп мына быйылкы жылы 10 скважинаны 5-ин өнүктүрүү фонддон мындай скважинаны 5 скважина өнүктүрүү фонддон 3-өн абат фонддо, анан 2-ні элдин жардамы менен, элдик салым менен уже 2 чыкты. Мына азыр булар 10-15 жылдан бери иштебей тургандыктан бунун ичин полный тазалап туруп, очистка кылып туруп, анан насос салсаң 10 жыл иштейт экен да. Эгерде ошол боюнча эле насос салып тарттырып суу чыгарсаң, уже 3-4 жылда насос кайра өлөт экен. Ошондуктан биз ар бир мына келишим түзүп, тазалатып, Канча менен бүтүп атат эми бир скважина? Бир скважина азыркы мына 1 миллион 200, 1 миллион 300 миң менен тазаланып, чыгыш ошончо болуп атат. Ар бир неме скважина. Ошондо бир скважина канча жер сугарат? Бир скважина примерно 90 гектардан 100 гектарга чейин сугарса болот. Ушу азыр 12-лик насос менен. Себеби бир чыкканда бул 6 гектарга жетет, 5-6 гектарга жетет экен. Демек 10 скважинаң 1000 гектар жерди сугарып коюп? 1000 гектарга чейин сугарат. Чечилет маселеси. Суу акы кандай эми мында? Суу акысы азыр биз бунун эсептеп кое элекпиз. Азыр саатына 100 сом, 120 сом болушу мүмкүн. Буну АУПга өткөрүп беребиз азыр биз. Буну АУП өзү ошо суу акысын коюп, баарын оперативдүү башкаруу АУПда болот. Айыл өкмөттө болбош керек экен бул мыйзам боюнча. Мына келерки жылга канчаны пландап атасыңар? Келерки жылга азыр өнүктүрүү фондко проекттерин баарын жасап даярдадык. 10-ду да пландаштырып атабыз. Дагы 10 скважина. Дагы 10-ду. Ошондо канча скважина болуп калат? Ошондо бизде азыр 25-30 скважина иштеп калат. 49 скважина. 49-дун ичинен. Анан ошону Кудай кааласа ушу 3-4 жылдын ичинде бардык скважинаны чыгарганга аракет кылабыз. Себеби андай кылбасак бизде суу проблемасы чечилбейт экен да. Жер алдынан скважина менен суу чыгаруу аркылуу гана бул көйгөйдү чечүүгө боло турганына көз жеткен айыл өкмөт өзү айткандай, бул жылда 10 скважинаны ишке берүүнү, келерки жыл үчүн дагы 10 скважинаны бүткөрүүнү максат кылган. Демек, аракеттенсе, изденсе,
халктын суга суу көйгөйүн чечсе болот экен. Жаңа айыл өкмөттүн жаңы иш багыттарынын бири айыл калкын өзгөчө аярлуу катмардагы жаш үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылуу. Бул үчүн жакында айыл өкмөт аймагында Сейдукум био айыл чарба кооперативи түзүлүп, өз ишин башташкан. Биздин кооперативдин түзүү максаты ушул жерде жакыр үй бүлөлөр, жаш үй бүлөлөр менен 30 үй бүлөнү кооперативге мүчө кылып коштум. Ошол өкмөттүн жардамы менен, Абат коомунун жардамы менен биз ушул теплицаны кургузуп, ушул 30 үй бүлө ушул жерде иштеп, үй бүлөсүнө киреше киргизип атышат. Анан алгачкы ичибиз июлдун 19-унда урукту таштадык биз. Урукту таштап, мына ошол күндөн бери ушу бөпөстөп, өстүрүп, мынакей Кудай кааласа үзүмгө келип калдык. Бадыраңдарыбыз пышып калды. Бадыраң арзу, помидорубуз буран сорту. Жалпы аянты азыр 10 сотук да. Келечек пландагы Абат коомунда бизге 2-3 күндүн ичинде Италиядан кулпунайдын сорту келип атат. 1000 штук алып берип атышат өздөрү. Кудай кааласа аны дагы көбөйтсөк, ал да кооперативге кошумча каражат болот да, киреше болот. Мына жер маселеси кандай болду силерде? Жер маселесин өкмөт өтө чоң жардам берип атат бизге. Анан быйыл күздө дагы ошо чилендерибизге дагы ошо аренда жерден дагы берем деп атат. Аны иштесек, ал дагы кошумча биздин кооперативге салым болот да. Дагы 3 күнөс гана 30 парник даярдап атышат азыр ушул учурда. Кооперативдин аты айтып тургандай, өстүрүлүп жаткан жашчылар үчүн биогумус өндүрүшү да бар. Биздин кооператив бир гана күнөс гана менен эле иш кылбастан биз биогумус дагы даярдайбыз. Азыр ушул жерде 40 тонна көңүбүз бар. Бул 40 тонна көңгө биз 300 килограмм калифорнийский сөл жылан салганбыз. Кудай кааласа бул күзгү биздин дагы теплицадагы эгиндерибизге даяр болот. Баарыңыздар биогумус менен иштегенге аракет кылгыла, дыйкандар. Химикатты эч колдонбойлук. Балдарыбыздын келечеги үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн биогумус менен иш кылыңыздар баарыңыздар. Сөлжан баккыла. Азырынча кооперативде аялдардан 3 бригада түзүлсө, анын бирин Камила Сатар кызы жетектейт. Мынакей биздин помидорлор азыр көчөтүнөн отургузулуп, мынакей биз жерге отургуздук да. Буларды эми биз мындай атайын суу тамчылата турган шлангалар менен бизге суу берилип атат. Бул өтө экономичный болот экен. Ар бир көчөттүн түгүнө өзүнчө шлангалар келип суулар агат экен да. Эми ушул помидор менен бадырыңды биз жеткиликтүү болуш үчүн, көп убакытка чейин помидор түшүм бериш үчүн биз мындай жиптерге асып атабыз да. Бул да бир эреже экен. Ар бир жерге койгон көчөттү көктөтүп бапестеп алыш үчүн бул биздин милдетибиз деп түшүнүп атабыз да. Биз ушул жерлерге 1000 түп помидор, 1000 түп бадырың отургуздук да. Ушулардын түшүмдөрүн, жыйынтыктарын жеткизип алыш үчүн биз күнү түнү ушул жерде мээнет кылганга туура келип атат. Дал ушул кооператив жайгашкан аймактагы 2 гектар жерди өндүрүш аймагына айландыруу Майрамбек мырзанын башкы максаттарынын бири. Жашлен айылынын Айгыржал участкасында 2 гектар муниципалдык жерди өндүрүштүк зона деп статус берип, ушул жерге аз камсыз болгон жумушсуз аялдарды башын бириктирип, кооператив түзүп, Абат коомдук фондунун жардамы менен азыр 3 теплица бүтүп ишке берилди. Бул жерге азыр 12 миллионго 400 тонналык логистикалык борбор куруга проект жазып өңүктүр фондго берели деп атабыз октябрь айында. Ошол болуп калса, Кудай буйрса, бул жерден тапкан киреше 2 эсе көбөйөт. Себеби буну түшүмдү логистика борборго сактап, андан баягы баасы кымбаттаган мезгилде базарга алып чыгып сатылса, дыйкандарга 2 эсе кирешеси көбөйөт экен. Ага бир гана бул жер эмес, мына тегеректеги бардык дыйкандар алып келип сактап сатса болот. Мисалы, помидорун, капустасын барын, жашылчаларын. Ошого бул жерге, анан Сейдугум зонага, ылдыйкы зонага дагы бири 14 миллионго азыр 11 күнү, ушу сентябрдын 11 күнү немеге кирет, экинчи траншына киргизип атабыз. Өңүктүр фондко. Эгер өтүп калса, ал да курулуп калат.
Абалкы союз мезгилинде бактачылыгы өнүгүп, Өлмасқан Атабековадай эмгектин батырлары чыккан Сейдукум айыл аймагында бүгүн дыйкандар пактачылыктан шалычылыкка көбүрөөк ык кое башташкан. Башкача айтканда, шал өстүрүү Сейдукумдардын тиричилик булагына айланган. Бирок шалычылык бүгүн өзүн актап дыйкандарга киреше берип жатабы. Сейдукум айыл өкмөтүнөн абал мурдага караганда 10-жылдары караганда шалыны түшүмдүүлүгү азайды. Бул себебини бизде билбедик. Анан кийин акыркы сорттордо мурда эгилип жүргөн мустакыл алаңга деген сорттор азайып, азыр жаңы сорттор чыгып, Индонезия деген сорт менен Лазер деген сорт, анан Девзирен айрым сорттору эгиле башталат бизге. Мына өзүңдө канча жер бар? Азыр мен өзүмө үлүштө 1,63 жерим бар. Ошого шал эккенмин. Ошо шалдан быйыл азыр мен жыйнап бүтүрдүм. Ошо жыйнаган жерден 11,5 тонна шал алдым ошерден. Эми Кудай буйрса андан 6 тонна ашыраак күрүч түшөт деген ойдомун. Базарда азыр наркы 55 сомунан 60 сомдун орталыгында болуп атат да. Килограмм, ооба. Кайка сатасыңар? Эми азыр бизде основном şu bазарда сатабыз. Анан кийин азыр башка жактан клиенттер келип атат. Энди оптум алып кетебиз деген. Сабыр кылып, сал кымбатыраак болсо өзүбүз базарда сатышыбыз керек. Эми башка жактан бардыгын алып кетемен дегендер 52 ошондон келип атат. Анан кийин шалысы менен биргеликте 26 сомдон турушун буну алып кеткени кардарлар Сузактан өзгөндөн келип атат. Ушундай кылып. Мисалы үчүн 1 гектар шалын өстүрүш үчүн канча чыгым кетет? Канча киреше калат? Мен азыр өзүмө эктерген жеримге, ошо 1 гектар жеримге орточо 92 миң сом кетти гектарына. Өзү 140 миң тегерегинде ошо жерге кетти. 140 миң саптадым. Мен азыр кирешени болжол менен 300 миң тегерегинде эсептеп атам. Ошондо эмди азыр 160-150 миң сом пайда көрөм ошо жерден. Ооба, киреше тапканды ойлотом. Аны чыккан жок результат, бирок ошо чамам ушундай азыр. Алынган түшүмгө карап айтып атам да. Шалы дебесем мени, шал кылам мен сени, күрүш дебесем мени, гүл кылам мен сени демекчи, шал өстүрүүчүлөрдүн дагы биринин демин билеличи. Эң көйгөйлү неме сууда. Biz su skvajinadan, основной skvajinadan sorabız da. Şu bilgi şarlarımız şu su жоктугунан şu начар болуп kaldı. Men özüm 30 öttük şal ekkenmin. Su жеткизүү кыйын болду. Кандай эми быйыл шалы ошо өзүнүз актайбы? Жок, бизде şu актабайт да. Ошо бизге выгодный будай мына суу арыктан суу токтогонча ушу будай экенибиз дыйкандарга оң экен да. Ошого азыр элге түшүндүрүп атабыз ушу будайга эле. Июнга чейин будайды жыйнап жетирип алабыз экен да, суу таңкыс болгонча. Демек, башка эгин түрүнө өтүш керек экен да. Ооба, ушу будай бизге выгодный будай да. Эми ушу будайдын жаңы сорттору келип атабы? Келип атат. Азыр Өзбекстандан договор кылып Davir деген urugunu сүйлөшүп алып келип атабыз. Гектарына канчадан түшүм берет экен? Гектарына 70 центнерден дейт. 70 центнерден алсак. Экинчи жагы жерди да оңдойт да. Жерди да оңдойт, сууга дагы ыңгайлуу болуп атат да. Сейдукумда шалчылыкты өнүктүрүүгө кедерги болуп жаткан маселелерди жаңы айыл өкмөт кандайча чечмекчи? Азыр орточо эсеп менен 7-8 миң тонна Сейдукум айыл өкмөтүнөн күрүч өндүрүлөт 1 жылда. Анын сатуусу боюнча ар бир дыйкан ар кыл сорт эккен үчүн бир оптум алып кеткен жок. Баары эле мына базарга өзүбүздө сатылат. Эми ошону дагы биз азыр пландаштырып атабыз. Шалынын жакшы сортторун алып келип, бир сорт эгип, ошонун көбүрөөк ошондой сорттон алган болсок, бунун түшүмдүүлүгү дагы жогорулайт и сыртка чыгаруу дагы бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Себеби азыр ар бир поля өзүнчө эле эгип алган. Ар бир алаңга башка сорттор менен эгилет дагы сыртка чогултуп алып чыкканы мүмкүн эмес. Эми ошону эгер ошону бириктирсек, сыртка алып чыгуу бизге оңой болот эле. И мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр жалаң эле өзүбүздүн базарда эле сатылып жатат. Биз эмдиги жылкыга пландаштырып атабыз. Şu Сейдукум зонасына бир
кичи ушу күрүч завод курсак деп. Аны дыйкандар алып келишет, өзү кургатып ошол жерден эле өзү иштеп, даяр күрүчтүн сортторун бөлүп чыгарганы. Эмдиги жылкы муниципалдык ишканага пландаштырып атабыз. Сейдукумда айыл калкын тейлөөнүн жакшыртуу максатында айыл аймакта Сейдукум тазалык муниципалдык ишканасы түптөлүүдө. Бұл Сейдукум тазалык муниципалдык ишканасы 2016 жылдын ноябрь айына түзүлүп, азыркы учурда таза суу муниципалдык ишканасы менен таза суу тазалык Сейдукум тазалык муниципалдык ишканасын бириктирип, жакында мына 26 августта перерегистрациядан өтүп, Кудай кааласа, мынакей ушул айыл аймагыбызда калктын социалдык экономикалык абалын көтөрүү максатында ошо экөөнү бириктирип, кайрадан регистрациядан өттүк. Кудай кааласа, мынакей biz şu Abad fondu menen işteşip, birgelikte işteşip 2 milyon 300 mingge traktör alıp atabız. Kuda kalasa mınaki al jakында жарыяга берилип, жарыяга берилген атат. Эми андан тышкары ошол өзүбүздүн ошол мусор таштандылар таштоочу жайыбызды аныктап алган болчук. Ошол аныктап алган жайыбызды айланасын тосмолоо проектісін жазып, ал деле ошо Абад фондуна жазып 570 миңге алып өттү. Кудай кааласа, алны уже конкурска жарыяланып, октябрь айы ичи бул аяктаган атат. Октябрдын 15-ине чейин биз ошол тазалык муниципалдык ишканасынын таштандылы таштоочу жайыны толугу менен ограждение кылабыз, тосмолойбуз. Эми бул азыр тазалык муниципалдык ишканасынын ставкасыны биз өзүбүз азыр расходторду эсептеп атабыз. Ошол техникабыз келип калса, bizde daha koşumça daha teknikalarımız var. Biz özümüzün ayıldı kengешибиздин депутаттары бар. Ошолорго салып, ушун канчадан туура келген болсо, айылды кеңешибиздин чечими менен биз аныктап алайлы деп атабыз. Кыш босогодо даярдыктар кандай демекчи? Биз Сейдукум айыл аймагын аралап жүрүп, Үсөн Сыдыков атындагы орто мектепке туш болдук. Мектептин кышка даярдыгы жакшы, биздин котельнийибиз иштеп берет, Кудай кааласа жакшы иштеп берет. Ал эми мектептин жылуулугу сактайбыз, жылда эле ошол өз ордунда нормасында кетебиз. Бизде ошол кыйынчылыктар жок, баары жакшы. Биздин мектебибиз көмүр менен жылытылат. 81 тоннага чейин көмүр төгүлөт дагы, ошол көмүрдү биз кыш менен жагып чыгабыз. Бүгүнкү күндө азыр көмүр менен камсыздоо мынакей көмүрлөрүбүз келип түштү. Кудай кааласа дагы азыраак келет, көмүр менен толук камсыз болобуз. Жылытуу системаларычы? Жылытуу системаларыбыз жакшы, Кудай кааласа жакшы иштеп берип турабыз. Сейдукум айыл өкмөтү боюнча 8 мектеп болсо, анын 7 көмүр менен, бирөө электр энергиясы менен жылытылат. Бүгүнкү күнгө мектептер 50-60% көмүр менен камсыз болгон. Жыйынтап айтканда, Сейдукум айыл аймагында жасалып жатканда, жасала турганда иштер арбын. Андыктан жаңа айыл өкмөт башчысына оомат тилейбиз.